Assalamu алейкум, урматтуу кадырлуу көрөрмандар. Бул албетте кайрадан чай үстүндө сырдашуу берүүсү башталды. Бүгүнкү чай үстүндө отуруп сырдашканыбыз бул өзгөчө. Ушундай майрамды отурлай жаздын күнүндө бизде келген сонун меймандарыбыз бар. Рух бейне эл аралык чыгармачылык академиясы жана ошондой эле Актал адабий чыгармачылык бирикмеси. Саламатсыздарбы? Барыңыздардын албетте ушундай жаркырап кирип келген майрамыңыздар кут болсун. Ноорuz дагы болду. Ноорuz майрамыңыздар менен дагы бүгүнкү атайын ушул сиздердин эфирде боло турган айта турганыңыздар ушу Рух бейне эл аралык чыгармачылык академиясы жана ошондой эле Актал адабий чыгармачылык бирикмеси жөнүндө Сулайман Рыспаев агабыздан сурайын дедим эле. Агай, өзүңүз бул жөнүндө кенен маек куруп берсеңиз. Жакшы сөз болуп атат. Жаз келип, жаз деген өзү жаратылыштын майрамы, жаз деген тиричиликтин башталышы, табияттын көркүнө чыгып турган кези. Байыртадан бул мезгилде ата-бабалар жаздын бир күнү бир жылды багат деп, ушул жазда жаз жарыш деп бардык тиричилигин башташкан. Мына ушул майрамда отурган биздин кесиптештерибиз, ушул биздин Рух бейне деген чыгармачылык академиянын мүчөлөрү бар. Анын алдындагы Актал деген жакшынакай чыгармачылык бирикменин мүчөлөрү, акындар бардыгы, бир нече китептери чыккан, бир нече обондор чыккан, ырлар чыккан, кыргызга белгилүү инсандар бардыгы. Мына ошол академиянын Рух бейне деп аталышы дагы бул рухий жаңылануунун кезинде адабиятта, искусстводо, анын ичиндеги жана кино, театр, сүрөт өнөрү, элдик педагогика, талим тарбия жагынан ошол элди жаңылайлы деген, ошого салым кошолу, ошол проблемаларды көтөрүп чыгалы, элге мындай коомдук пикир жараталы деп ушул түзүлгөн академия бар, Рух бейне академиясы. Академиянын алдындагы ушул бир топ ишкердиги бар, ишмердиги бар, ошонун ичинде чыгармачылык ишмердиги бар да. Ал Актал деген бул белгилүү болуп калды мына бир канча жылдан бери. Ошол тарабында мына биздин академиянын финансы тарабынан биздин жоопкерчиликтүү адамыбыз Тоту Арзыгулова акын. Тоту айым, сиз өзүңүздүн ырларыңыздан окуп бересизби? Биздин Актал чыгармачылык адабий чыгармачылык бирикмесинин уюшканына 3 жылдын жүзү болуп атат. Негизи ошо бирикмени Акталды түптөп негиздөөчүсү дагы, түптөөчүсү дагы Сыдыкана Кайыргүл Жылдышбековна. Азыркы учурда Москвада эмгектенип иштейт. Биздин бирикменин бир 40% мүчөлөрү мигранттар. Россиянын бүт өлкөлөрүнөн, Якутия, Москва, Красноярск, Новосибирск, бүт жактан мигранттар менен байланышып, азыр эми техниканын заманы болуп калбадыбы? Күнүгө кечинде жумуштар өткөндө бири-бирибиз менен байланышып жазган ырларын редколлегиянын жетекчиси агай Сулайман агай талкуулап, анан бышырып, анан эл журтка жарыялабыз. Бериңиз. Эми майрам болуп аткандан кийин Ноорuz майрамы, Ноорuz келди деген ырымды окуп коеюн. Ноорuz келди, жер энеге жазалып, бир өзгөчө жашыл кийип жасанып, жер жарылып, бай чечекей ачылып, бак дарактар көккө келди жашарып. Ноорuz келди, күндүн нуру төгүлүп, жашыл тулаң күн нуруна өгүлүп, умай эне тилек айтып аластап, элге жерге кут береке төгүлүп. Ноорuz келди, бакыт куржун асылып, ырыс кешик ынтымагы агылып, тайтайлаган наристени жетелеп, келин жүрөт аппак жолук салынып. Быжы, көжө, сүмөлөгү кайнаган, дасторкондо дүйүм тамак жайнаган, аруу тилек ак батасын арнаган, пейлигенен кыргызымдан айланам. Жакшы. Тотайым негизи ушул Ноорuz жөнүндө ырлар өтө азыраак, чындыгында Кыргызстанда. Анан ушул ырды сонун кылып жараттырсыз, атайын обончулар менен да иштесеңиз болот экен да, буюрса. Сиздердин ушундай чыгармачыл инсандардын арасында атайын обончу агаларыбыз дагы бар экен. Эжекелердин да ушундай сонун жазган ырлары бар экен. Ошол ырлардан бирди көрүп алалы, анда кийин эфирди уланталы. Tüyünü
келек, bir келек. Süzülüp gitip karasam, sürdülüp ketip baratam. Engele şair can elim, emne tünümün tep baratam, baratam. Engele şair can elim, emne tünümün tep baratam, baratam. Unçukpas uyan meneni, uşmetip kıynay beremi. Uzun cep alın tatkızıp, uğuzçu bir söz degenin. Uzun cep alın tatkızıp, uğuzçu bir söz degenin. Агай, эми өзүңүз жөнүндө өзүңүздү айтып, анан эмне жөндөрлөрдү жазасыз? Мен жазбайм, мен окуп берейин. Эме мен ошол Рух бейне эл аралык академиясынын мүчөсүмүн, Актал адам үйрөтмесинин мүчөсүмүн. Анан мен бир нерсени айтайын деп эле, биздин акындар ырларын жазганда жекеле жазып түн болбой, улар көп кырдуу иш кылышат да. Мен азыр окуп берейин деп турам. Биздин көрүнүктүү, азыркы кезекте да көрүнүктүү акыны Лариса Рубальскаянын «Весна» деген бир ыры бар. Мен баягы окуп романдарга түшүнүктүү болуш биринчи орусча окуп турам, анан кыргызчасын окуп. Лариса Рубальская. «Весна». Пришла весна в мои края, покрыта вселенной зеленым бархатом. Перелетные птицы прилетают издалека, удивляет своей красотой. Подснежники цветут на земле, поляна красиво расцвела. Я ласкаю ее, как ребенка. Пришла весна, скучала по тебе. Первые прорвались сквозь землю, нежные белые подснежники. Я поражаюсь твоему мужеству. Цветы раскрываются навстречу снегу. Эми ушуну тотуазыкылуу которот да. Кыргызчасына. Жазды. Жергебизге жаз келди, жадырап. Бүткүл аалам жашыл бартык жамынат. Келген куштар учуп келген алыстан. Жарашыктуу көркү менен арулап. Жер бетинде байчечекей ачылып, түрдүү түскө оронуштуу талаалар. Еркелетип жаш баладай кучактап, келчи мага жаз сагынган санаалар. Эң биринчи жерди жарып баш багып, көктөн күткөн тоо гүлдөргө күн асып, бай чечекей кайратыңа таң калам, карды көзөп назик аппак гүл ачып. Сонун чыгармалар негизи Актал бул биринчи жолу эфирде эмес, мында биз эфирге да келип калышкан. Анан эжеке өзүңүз жөнүндө кандай ырларды жазасыз? Бул китептериңиз да чыккан экен, буюрса Ак жарык деген китебиңиз бар экен. Жаңы чыккан китебиңиз, Жаңы чыкты бул китебим, ушу бир айда эле болду элек. Ошондо жаңы ырлардан окуп берет экенсиз да бизге. Энелердин майрамы жаңы 8 мартты майрамдап өтүп ошол эне болуш арзан эмес деген ырды окуп койдум. Ыр жазгандын баары эле акын эмес, чайлашкандын баары эле жакын эмес. Жок болсо да жашаган жүрөгүңдө энекеңдей жакын жок бул өмүрдө. Айткылачы, буга ким макул эмес. Төрөгөндүн баары эле эне болбос, айтылгандын баары эле жеме болбос. Качкандарды карабай бир кылчайып, таштандык ыргыткан төрөй салып, каракчы деп атасам күнөө болбос. Эне болуш чыныгы арзан эмес, түйшүгү бар түбү жок тынчтык бербес. Балаң акчач болсо да бала бойдон, кайда кантип жүрөт деп санаа толгон энелердин түйшүгү санак жетпес. Жан бүткөндүн баарына жашоо берген, ыйыктыгы эненин сакталса экен. Карга дагы баласын аппагым дейт, кирпи дагы баласын жумшагым дейт, балдарынан жаман сөз укпаса экен. Аял эне сүйгөн жар болуш үчүн
Жумшайт экен өмүргө толук күчүн, эстүү болсо баласы сыйлай билген, жакшы сөзүн ар убак арнай билген, сепкен болор үрөөнүн өлбөстүктөн. Ушундай жаздын келиши менен буюрса ушундай сиздердин сонун чыгармалар, ушундай дасторкондун үстүндө отуруп жалпы элибизге тартуулап турган бул өз дагы сонун. Азыр кийинки чыгарманы жалпы элибиз менен сонун аккордеондун коштоосунда көрүп алалы, анда эми уламталы. Чачын таранган, сулууланып каранган, судай таза перилер кыргызымда жаралган. Курман жандай сайкалдай, душмандардан тайманбай, ай чүрөктөр ак мөрлөр тоодан аткан ак таңдай. Бийлик тери теңирдин, перилери жеримдин, кызыл гүлдөй кымча бел, кызы сулуу элимдин. Айдай жүзү ак маржан, айткан сөзүн аткарган, айдай таза кыргызым, кызы менен мактанган. Курман жандай сайкалдай, душмандардан тайманбай, ай чүрөктөр ак мөрлөр тоодан аткан ак таңдай. Бийлик тери теңирдин, перилери жеримдин, кызыл гүлдөй кымча бел, кызы сулуу элимдин. Сулап чачын таранган, сулууланып каранган, судай таза перилер кыргызымда жаралган. Курман жандай сайкалдай, душмандардан тайманбай, ай чүрөктөр ак мөрлөр тоодон аткан ак таңдай. Бийлик тери теңирдин, перилери жеримдин, кызыл гүлдөй кымча бел, кызы сулуу элимдин. Дагы сонун чыгармадан кийин жанында отурган көптөгөн ырлардын автору деп койсок болот. Гүлмира Рыспаева эжекебиз сиздердин гана тааныбайт же ушундай. Мунун өзүңүз бүгүн эмне дегендерди окуп бересиз? Учурдан пайдаланып жанагы өнөр адамдарына, ырчыларыбызга айтат элек, ушу биздин акталдын акындарынын сөзүнө жазылган ырлардан ырдап чыгышса булар жапжаңы эч ким ырдай элек да, ушуну айтып коет. Жакшы. Анчы Жолдош байкемди көбүрөөк кыйнаш керек го дейм. Оочулар кыйналса жакшы болот. Ноорус деген ырымды окуп койгон да. Кирип келген көктөм майрамы, көркүн ачып бизге жайдары, ак тилекке турду ала тоонун аппак таң. Аластаган ата конушун жыл жаңыртып жылуу нур менен келди мына ыйык Ноорузум. Кел Ноорузум, кутман таңым бол, кел Ноорузум, жаздын шаңы бол, ынтымакты ырысты чачкан кыргызымдын конгон багы бол. Баракелде, сонун. Ушундай чыгармалар, сонун чыгармалар. Байкем эмне деген ырды окуп бересиз? Саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Сираjdin Маматкулов, Актал адабий чыгармачылык бирикмесинин мүчөсү. Ошо жамгырга болгон эркүүнү жаздым эле, ошону окуп бердим. Сыртта жамгыр жаап жататты бирок,
Жаз келгенин эскерткен шебірап, сағыныштуу bir мұқамдуу қонды, жаратқан сый ар тамчысы ырқырап. Жамғыра жаап жаса себелеп, сезімдерге дем берген сыйтеселеп, көкке қарап жүзін тоссом жамғырға, баратқан сыйым бей күчіп көкілеп. Төкчі жамғыр, дағы көпкө тұрайын, жан дүйнөмді бір тазартып алайын, сен жаратқан музыкаға термеліп, саға болған құсалығым жазайын. Төкчі жамғыр. Сіздердің араңыздарда ошол рух бейне менен Актал адаби чыгармачылык бириккенде эң эле кенжеси окшойт менимче. Эжекебиз. Өзүңүз жөнүндө тааныштырып, анан жакшы бир ырыңызды окуп берип койсоңуз. Мен Сооданбекова Алирамын, Актал адаби чыгармачылык бирикмесинин мүчөсү болом. Сооданбекова Алира. Бүткөн жазым деген ырымды окуп берип коем. Бүткөн жазым сагынтып, кусаланып, эмне бир көк кабагың ушаланып, тынбай ыйлап балача бук болупсуң, нөшөрлөнүп жаптан кыжырланып. Ач кабакты мен сүйгөн жашыл жазым, сырдашайын өсүңө жасып катым, көптөн бери кусаланып мен да жүрөм, чого туруп сүйлөшөлү элчи жазым. Муңканып ыйга толот каректерим, ызамды унутам деп миң алектендим, ортомчу ушул жастын күндөрүндө өзүңдү алаксытар жазым сенсиң. Кечирчи капалантып алсам сени, ансыз да тынбай ыйлап жуудум жерди, жаркырап тез ачылып нуруң чачып, сүйүнөйүн жытыңан алып демди. Баракелде. Албетте урматтуу төлөгөчүлөр, бул чай үстүндө сырдашу берүүсү ушундай рух бейне эл аралык чыгармачыл академиясы жана ошондой эле Актал чыгармачылык бирикмеси. Бул жакта Сулайман агай сизге суроо салгым келип турат. Эми негизи ушул болгону мүчөдө ушул эле же дагы барбы? Эми бул Актал бирикмесинде 100ге жакын чыгармачыл адамдар бар. Ыр жазгандар бар, оон жазгандар бар, комузчуларыбыз бар, сүрөтчүлөрүбүз бар, чылып таланттуулардын бир тобу да ошол жерде. Анан мындай чыгармачыл адамдар мен байкашымча, ана Токту Арзыкулова жакшы айтып кетти. Мен бул Акталга ушул редактор катары, кеңешчи катары киргем да. Анан мен киргенимде мына bir жылдан ашып калды. Bir 6 акындын китебин редакциялап чыгардым. Ошонун үчөө менен жакында Зинаттуу Мамутова, Ак жарык деген чыкты. Токту Арзыкулованын мыкты жыйнагы чыкты. Анан бу жердеги жоктор да бар. Кайырдын Сыдыканованын өзүнүн дагы мыкты жыйнагы чыкты. Мына бул Актал өзү 1-2 жыл эле болсо дагы анан Москвада бар дегенде, Россиянын бир топ шаарларында бар, Кыргызстанда бар, жакшы өнүгүп калган, өнүгүп калды. Казакстандын мүчөлөрү бар. Мен байкашымча мурдагыдан талпынып келаткан мыкты чыгармачыл адамдар бар. Мына дагы мыкты жыйнактары даярдалып турат. Анан мына биздин жаныбызда бизде 2 оончу бар. Сабыр Туташбаев Сабыр деген мыкты оончубуз бар. Анын көп оогондорун эл ырдап жүрөт, бирок сабырдык экендигин баарыбыз эле билчү эмес экенбиз. Келгенден кийин билип калдык. Бүгүн келе албай калды. Анан мына мен жанымда отурган Жолдошбек Исраилов дагы Акталдын активдүү мыкты мүчөлөрүнүн бири. Бул бир топ акындардын ырларына оон жазды. Мына ошолор көбү ырдалбай турат. Мына мыкты оондор бар да. Анан бир сөзүктүн жакында ыр жакшы чыкса хор болот экен, жаман чыкса хор болот экен да. Анан жакшы чыкса мына бүгүн дагы жакшы ырларды уктуп, булар хор болуп ырдалышы мүмкүн. Көбү начар болуп калса, албетте көрүнгөн жерде калып, кагазда калып хор болуп калат экен да. Ошон үчүн хор боло турган ырларды чыгара берсин. Бул албетте эч убакта ырларыңыздар хор болбой, дайыма эле хор болсун, өзүңүздөр айткандай. Анан агай негизи башка региондордо биз көп жерди аралап жүрөбүз. Ушул чай үстүндө сырдашуу берүүсү менен анан көптөгөн ушундай акындар бар. Сонун
бирок катылып жатат анын баардыгы теңчи. Анан ушул теле аркылуу өзүңүздөргө биз да мурда бир түз эфирден айтканбыз, сиздерге кошулса болот деп. Азыр балким чакырсаңыздар аралашып болобу сиздерге? Болот, албетте. Биздин Акталдын мүчөлөрүнө дагы жакында бир 2-3 адам мүчө болду. Америкада жүргөн Анарбек Акматбеков деген аты белгилүү инсан бар, ал келип кошулуп атат. Этиги Астанадагы мүчөлөр бар, Талдыкургандык мүчөлөр бар, Түркияда мүчөлөр бар, Азербайжанда мүчөлөр бар. Алар биз мына бул академия түзгөндөн бери бизге кызыгып атат да. Себеби мында иримдер көп. Өткөндө айрым бир адамдар бүгүнкү күндөгү мына бул массалык маданият болуп калды. Анан көрүнгөндөр академия кылып атат деп. Биз андай академия эмеспиз. Биз мындай реалдуу иштөөчү академия кылалы деп атабыз. Мына биздин жакында журналыбыз чыга турган болуп атат, Рух бейне деген. Мында бүгүн могу искусствонун, адабияттын мыкты инсандардын макалаларын чогултуп атабыз. Алардын көңүлүн буруп атабыз. Себеби бүгүнкү күндөгү момундай шартта биздин рухий маданиятыбызды көтөрөлү деген ниетте жүрөбүз да. Анан могу каатчылык дагы келип атпайбы? Каатчылыкты мындай жеңип кетсек, буюрса академияны өнүктүрөбүз деген момундай адамдардын катышуусунда өнүктүрөбүз го деп атам. Буюрса жагында жанагы айтылып атпайбы, Турциядан, Азербайжан, Казакстан деп ошолор эл достугун бекемдеп атат деп. Анан адабият менен биригип атышат. Анан бирлерин ырларын которуп атышат. Мисалы өзгөчө мына казак туугандардагы көбүнчө биздин Акталда жазган акындардын ырларынан которуп өздөрүнө чыгарып атышат. Алардыкын биздикилер которуп атышат. Ушундай алака болуп атат. Оончулар бири-биринин ырын ырдагандай болуп атыптыр да. Биздин жетекчи ушу Кайыргүл Сыдыкованын бир ырын окуп берейин да. Аргымак арышкен ооздук бербей, аралык ай күнүнө тете бирдей. Алкынып өтүп жатат убакыт саат, аттың ай жаштык кезде кайрып келбей. Ачылып улам жашоо барактары, айтылып сезим ырдын санаттары, аралап ашыктыктын гүл бакчасын, ак шоола чачып турган сүйүү жазым. Ай карап, жылмайып, жарык чачып, асманда жылдыздар да таңыркашып, агарып атып келет аппак таң да, ачылган сезим гүлгө баары ашык. Айлана, аппак таң, жашоо асык. Мына бүгүнкү күндүн себеби дагы биз ушул Ноорузга аралашып жазды, Ноорузду тосуп отурабыз. Негизги программабыз ошол, оюбуз ошол болуп аткан агай айтып кетти. Ноорузда менин кыргыз элине, анын ушул калемдештерге жакшы кабыл тийип коеюн. Ноорузда жакшылыктын жылы болсун, көктөсүн, өнүп өссүн, эли жерибиз ошол жараткан бүт жакшылыктарды ыролосун. Бардыгыбызга чыгармачылык ийгилик каалайм. Бул эми китеп адамды баягы жашоосун жарык кылат деп коет. Ушундай сонун китептериңиздер да чыгып атыптыр. Өзүңүздөргө да чыгармачылык ийгилик. Ар дайым ырларыңыздар өзүңүздөр айткандай хор болсун, хит болсун, эч убакта кор болбосун. Баарыңыздарга дагы да болсо чоң чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздер дагы биз менен байланышып, биз менен сүйлөшөлү десеңиздер, ушундай чай үстүндө сырдашалы десеңиздер дагы экрандын астында телефон номерлери жазылып турат. Баарыңыздар менен көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Жүрөктө сүйүү жаралап, жан дүйнөң менен таралап, жаш кезде барысын билип кал, жашоонун көркүм махаббат. Аяйлап жылдар күн өтсө, самайга болуп түн өтсө, сагынбай издеп алыстан махаббат жашай жүрөктө. Аяйлап жылдар күн
махаббат жашайт жүрөктө. Көздөрүң күйүп нур тамат, көңүлдөр көктөп нурданат. Көдөндөн күйүп өчпөгөн өмүрдүн көркү махаббат. Аяйлап жылдар күн өтсө, самайга булут түн өтсө. Сагынбай издеп алыстан, махаббат жашайт жүрөктө. Аяйлап жылдар күн өтсө, самайга булут түн өтсө. Махаббат жашайт жүрөктө. Асманды жерди аралап, адамга бакыт таратат. Акылга сыйбас күчү бар, аламдын шаңы махаббат. Аяйлап жылдар күн өтсө, самайга булут түн өтсө. Сагынбай издеп алыстан, махаббат жашайт жүрөктө. Аяйлап жылдар күн өтсө, самайга булут түн өтсө. Махаббат жашайт жүрөктө. Махаббат жашайт жүрөктө. Машинаңызға түйшік жаратып жатабы? Анда бізге кайрылыңыздар. Бул мүмкүнчүлүктү биз чечебиз. Suzuki техникалык тейлөө станциясы автоунаалардын бардык түрүн оңдойт. Тейлөө борбору талапка жооп берген заманбап технологиялык шаймандар менен жабдылган. Унаанын коопсуздугу жана иштешине кепилдик берилет. Техникалык тейлөө станциясында тажрыйбалуу чеберлер кызмат көрсөтөт. Анда компьютердик диагностика, дөңгөлөк түздөө, унаанын кыймылдаткыч бөлүгүн оңдоо, малярдын жумуштары, унаа жуучу жай жана башкалар. Станциянын аймагында унаа тетиктерин саткан магазинде орун алган. Баалары базар баасынан жогору эмес. Дареге Алмата көчөсү 291. Байланыш телефондору 0778 77 99 91, 0705 77 99 91.